Саламатсыздарбы? Курттарагына жосы Павлония дарана кызыгуучулар. Мен Отукачев айылда жүрөм. Бул Мырзаке айылы, Кыргызстан. Өзгөн району болуп калат. 12 мартта ушул курттарактарды мен жерден кесип алдым эле, текстирез деп. Ошо текстирезден кийин өскөнүн бир көрсөтөйүн дедим. Бүгүн 28 июль 2025 жыл. Мына өзүңөрдө көрүп тургандай, азыр мен бир сыйга карадым. Болгону 12 мартта текстирез болгондон кийин 28 июльга эсептесеңер 4,5 ай болду. Убакыт өттүр. 4,5 ай ичинде бул курттарыбыз 5 метрге өстү. Мен кантип саладым? Мен мындай бир таяк кылып алгам, таякка зым байлап. Мына ушун бир көрсөтүп койсоң. Күрчөк байлап салгам, илмек. Буну менен пасындык тапка жалбырак үстүнө чыккан бутактарды алып турсак, могундай түз өсөт. Албай койсок, шыктап кетет, декоративный болуп калат. Ушуну могу темирге чейин эсептедим. 4,40 чыкты бийиктиги, мына карагыла. Арт тараптан тартсам болот. Ошондо мына 5 метрге өстүр. Мен буга чейин айтып жүрөм. Павлония жосу курттарага бат өсөт деп, көпчүлүгү ишенбейт ага. Бул действительно тез өсөт. Бош жерлерге көбүнөс 15-20 штук тигип койсоңор, теректин ордуна иштетсек болот. Мен айтпайм теректе эле бышык болуп кетет деп. Жоксо карагайда жоксо дупка окшоп бышык деп айта албайм. Кичине жумшагыраак болот. Видео роликтер мен чыгарып атам. Буну кичине калыңыраак тилдирип, полноценно иштетсек болот. Бул Павлония дарага 5-6 жылда диаметри 50-60 сантиметрге чейин жонойуп кетет. 5-6 жылда теректи тигип 15 жыл күтпөстөн, буну 5-6 жыл сайын бирден кыркып, сарай салганга, там сарайга иштетсек болот. Өзбекстанда өтө көп, абдан көп тигилип жатат булар. Павлония дарагы, ал жакта мебель жасагандары чыгып атат, роликтер мен чыгардым. Терезелерге рамкаларды, эшиктерди жасап, жана тапчан, жоксо сөрлөр жасаган видеолор мен роликтерди чыгардым. Европада основном бул дарактан Германия жана Германия мамлекетинде жана Румынияларда абдан көп өстүрүп, 20 жылдан бери өстүрүп атат. Ал жерде бул дарактан мебель жасайт экен основном. Эгерде сауна, баняга иштеткен болсо, бул эч качан чирибейт. Себеби мындай кармасаңар, илешкек бир заты бар өзүндө. Танин деген зат бар. Ошол өзүнөн сууну түртөт дагы. Буга курт түшпөйт, стройматериал болгондон кийин жана сууда чирибейт. Мен ай сайын бирден ролик тартып мындай чыгарып турам, мына көрүнөт. 4,5 айдын ичинде 5 метрге өстү. Алдыда дагы сентябрь 20-сына чейин өсөт. Мындайча айтканда дагы 1,5 айы бар. Мен ошо ай сайын жолсо 20 күндө, 15 күндө келип, бошу учурда суббота, воскресенье күнү дагы тартып турам, дагы чыгарып турам. Менин каналыма катталыңыздар. Көбүрөөк жакшы маалыматтарды мен ошол жерге чыгарып жатам. Instagram, TikTok эмелерге, YouTube'тарга. Өзүңүздөр көрүп таанышсаңыздар болот. Рахмат.